Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз-тажик чегарасына чыңалуу күч алды. 4-июнга караган түнү саат 3 чамасында тажик тарап Унжу-Булак аймагындагы такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип контейнерлерди кое баштаган. Бирок кийинчерээк алар контейнерди ошо орноткон жерине коюшуп дагы андан ары ошол контейнерден нары өздөрүнүн көздөй ичкери 600 метрдей аралыкка нары кирип кетишкен. Кыргыз тараптан болсо бардык чаралар көрүлүүдө бул жагдайды турукташтыруу боюнча. Муну менен алар кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишимин бузганы айтылган. Ал эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев шашылыш түрдө Чоң Алай районуна учуп барган. Тажикстандын чегара күчтөрүнүн маалымат кызматы Кыргызстандын тажик тарап чегара боюнча келишимин бузду деген билдирүүсүнө жооп берди. Аталган протоколдук келишимге ылайык макулдашылган аймакка чегара наряды коюлду. Экинчи тараптан Кыргызстандын карамы кашуусундагы аймакка инфраструктурасы менен чегара посту коюлган. Мындай дислокация, делимитация, демаркация болуп жана юридикалык каттоо бүткөнгө чейин эки өлкөнүн тең чегараларын кайтарууга бирдей укукту камсыздайт. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чегара маселеси боюнча атайын өкүлчүлүгү тажик тараптын Унжу-Булак участогуна байланыштуу маалымат боюнча билдирүү таратты. Маалыматта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда аталган участоктун такталышы тууралуу тийиштүү келишимге кол коюлбаганы белгиленди. Мунун өзү Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын юридикалык жактан тарыйздөө жыйынтыктала электигин билдирет. Натыйжада аталган участокты Тажикстан тарабынан макулдашуусуз ар кандай конструкцияларды жана контейнерлерди орнотуу аркылуу өздөштүрүү аракеттери коңшулук жана достук мамилелерге дал келбейт жана мындан ары чегарага чектеш аймактардагы абалдын курчушуна алып келиши мүмкүн. Ал арада Ош облусунун Алай районунун аймагында аскердик тигүүчак кулап түшкөнү тууралуу маалымат тарады. Бирок УКМК бул маалыматты төгүндөп авариялык кырдаалдан улам тигүүчактын Алай районунун аймагына конгонун билдирди. Чоң Алай районун көздөй бараткан тигүүчактын ичинде атайын кызматтын төрагасы болгон эмес. Анын ичинде учкучтар менен кошо жалпы 15 адам болгон. 4 жаран денесинен жеңил аракат алып, оор абалдагылар жок. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чоң Алай районунун эли менен жолуккан. Ал чегара маселеси буга чейин чечилбей келгендигин айтып, эми ага чекит коюу убагы келгенине токтолду. Өздөр жерде 1500 гектар жер боюнча бул аныктар элек, тактар элек жер деп эсептелет. То есть орус тілінде неописанный участок деп коет да, тактар элек жер деп эсептелет. Бирок булардын картасы менен буларга эме болуп калган постоянно 24-жылдарда, 89-жылдарда барлық бұларға жазылып болған ошол. Бирок биз муну бүгүнкү чейин признавать этпей келе жатабыз. Жок, бул жер биздики дагы. Биз муну эме кылбайбыз, бул тактан элек. Бул жерге силер дагы эме кылбайсыңар деп келе жатабыз. Биз дагы насыбат этебиз. Азыр ошо мен ятим менен барып жолугамын. Ал менен барып жолугамын, сүйлөшөмүн, контейнерди алдырганга аракет кыламын. Анан калганда Кудайдын айтканы болот эми. Бул окуяларга байланыштуу Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализо да чакыртылып, ага нааразычылык нотасы тапшырылды. Тажикстандын элчисине тажик тарап буга чейин кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын делегациясынын өкмөттүк деңгээлде жетишилген келишимин бузганы боюнча маалымат берилди. Ошондой эле 2021-жылдын 1-майында Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлеринин өкүлдөрү макулдашылган протокол сакталбаганы эскертилди. Мындай чагымчылдык аракеттердин аягы чегаралаш аймактагы кырдаалды курчутууга алып келери айтылды. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын аталган өлкөдөгү элчиси Жаныш Рустембековго нота тапшырган. Маалыматта кыргыз тарап чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимин бузду деген билдирүүсүнөн улам нота тапшырганы айтылат. Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Карамык, Жекенди, Каратейит, Шибе жана Чулук айылынын тургундарын эвакуациялоо башталды. ÖKM'дин маалымат кызматы айыл тургундары Дарат Коргон айылындагы орто мектептердин, кесиптик лицейдин жана Борбордук мечиттин имаратына эвакуацияланып жатканын кошумчалады. Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациясы ÖKM менен биргеликте жергиликтүү тургундарды коопсуз аймакка көчүрүп жатат. Мындан тышкары облус башчысынын тапшырмасы менен гуманитардык жардам уюштуруу иштери жүрүүдө. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандагы кесиптеши Саймумин Етимов жолукту. Алар чегарадагы абал боюнча талкуулап сүйлөшүү 2 саатка созулду. Генерал-полковник Етимов Саймин Саттарович менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик. Натыйжалуу болгон жолугушуулардын негизинде мен азыр эле
ушул жерге топтолгон укук коргоо органдарынын жана башка органдардын кызматтарына бардыгын өз ордуларына кайтууну боюнча азыр приказ беремин жана алар өз ордуна кайтат. Элдердин бардыгын артка өздөрүнүн үйлөрүнө кайтарып келүүгө ал тапшырмаларды беребиз. Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы Унжу-Булак аймагында 5-июнь саат 9:00 карата абал-тынч. Кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы маалымдалды. Эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын ишинин жыйынтыгында 986,7 чакырым жердин 519,9 чакырымы такталган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.